салык квотасына? Эми мына биздин негизги эле бул соодагер дебейм, соодагер деле элбиз да. Элдин негизги биздин каалообуз, биздин требованиябыз бул азыркы кассовый аппарат болуп атат да. Кассовый аппарат койгула депчи. Анан 8 миллиондон өткөндөн кийин 10% эме деп атат. Пайыз налог төлөйсүңөр депчи. Анан кассовый аппараттын ар кандай майда чүйдө эмелери бар. Ал $300 алыш керек экен биздин түшүнүгүбүз боюнча. Анан бизге невыгодно да. Анан жумушту өзүбүз жумушчу жалдасак, ал жумушчунун 10% тоже зарплатасынан налог төлөйт экенбиз. 10 миң болсо 1,5 миң. Элге кыйын болуп атпайбы? Например, алар аны көтөрүп атабы, биз кичинекей уже, например, мурда лепешка 20 сом болсо 22 сомго чыкты мына. Эми 23кө чыкса кайра эле ошонун мындайча айтканда пайдасы дебейм, зыяны түзмө-түз кыргыз элге тиет да. Неге дегенде бизге налогубузду тигинибизди кассовый аппараттын баары көтөрүлүп атат. Биз жыргап деле кыйратып эле миллиондоп тапкан жерибиз жок. Араң таап атабыз да. Ошол түзмө-түз элге эмнеге тиет? Анткени булар кошкон акчадан, налогдон биз да көтөрүшүбүз керек да, биз табышыбыз керек да. Акчачы арендабыз бар анда, даставыбыз бар. Анан товар көтөрүлөбү? Товар көтөрүлөт. Анан неден кымбатчылык болуп атат? Ушунайынан да баары эле ушундан кымбаттап атат мына. Ошон үчүн биз мына патент канча жылдан бери төлөп келатабыз. Ошол патент эле бизге выгодный да мына. Биз 5 миңден патент төлөйбүз. Ошол патент келе коюп койсо биздин, например, каалообуз жалпы мына элдин, жалпы каалоочулардын негизги талабы бул патент. Патент менен эле калалы. Өкмөттөн чыгып бизге сүйлөштү, бирок алар эртең 11ге келип толук чече алышкан жок. Эртең 11де келип чечип беребиз деди да. Эртең 11де келип. Эми Кудайым буйрса баарын эми көрөбүз. Чечпесе эмне болот? Эми биз ушул позицияда эле тура алып атабыз. Эми мына өзүңөр деле көрүп атасыңар, баары эле кымбат. Мына растаможка, алыс жактан келген товардын растаможкасы эле канча болуп кетти. Ал товар эле сразу келе калбайт да. 1,5 ай, 2 айда келип атат товардын. Ага чейин кээде аренданын баасы кымбат, азыр баардыгы эле кымбаттап атат ошончучу. Анан билбейм эми кандай болот. Бизге негизги биздин каалообуз, биздин требованиябыз орусча айтканда ушул патент боюнча эле калсын деп атабыз.